Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн буга чейинки болуп өткөн добуштун жыйынтыгы менен Часпик тасмасын көрөлү. Джеки Чанды дүйнөдө тааныбаган адам дээрлик жок деле болсо керек. Бир кездерде ал аткарган тасмалардын баардыгы аябай кызыктуу эле. Ошондуктан достор өткөн күндү эске салып, Джеки Чан менен Крис Такер аткарган өтө мыкты тасмалардын бирин талдап чыгалы. Тасманын башында тыңчы болуп иштеген Ли Жантау баш болгон кылмыштуу топтун адамдарын кармаганга аракет кылып жаткан эле. Анда аларды мыйзамсыз жүктөрүн кармаган менен Жантаунун Сэнг деген адамы качып кетип калды. Биз мындан соң тыңчы Линин башчысына келип, Жантаунун адамдарын көпчүлүгүн жок кылгандыгы жөнүндө кабар бергенин көрөбүз. Бул учурда Линин башчысы Хан Америкага жаңы элчилик жумушка кирип, тааныш тамырлары менен коштошуп жаткан эле. Ошентип бул окуялардан кийин арадан 2 ай өтүп, Американын шаарларынын биринде бир кара терилүү адам шашылып эле бир кишиге жолукканы келип калат. Көрсө ал күтүп жаткан кишиден жарылуш узатылайын деген экен. Бир кезде алар сүйлөшүп жатса эле ал жерге тартип сактоочулар келип калып, экөөнү тапанча такап эле ортодо ызы-чуу чыга баштады окшойт. Анда жанагы кара терилүү адам тартип сактоочуларга кетип калат, алар эч нерсени түшүнбөй, экинчиси тартип сактоочуларды атылап эле унаасына түшүп алып качып жөнөйт. Биз ушул жерде кара терилүү адамдагы тынч экенин түшүнөбүз. Ал дароо эле тапанчасын алып жанагы кылмышкердин унаасын аткылап, кылмышкер унаадан секирип кеткенден кийин октордун бири жанагы жарылуучу затка тийип эле жарылып кетти. Мындан соң биз Кытайдан элчи болуп келген Хан Лас-Вегас шаарында ишканасынан чыгып эле кызын мектепке алып бара жатканын көрөбүз. Анда ага коңгуроо келип калып, ал кызын айдоочуларга салып берет дагы өзү ал жерде калып кетти. Андан соң кызы Суянг мектепке бара жаткан унаанын жолунда тыгын пайда болуп, жол көзөмөлдөөчүлөр унаанын баардыгын сол жака кетирип эле Суянг бар унааны оң жака кетирип жиберди. Бир кезде алар бара жаткан унаанын алдынан тартип сактоочу келип токтотуп эле айдоочу менен жан сакчыны атып салат дагы Суянгды уурдаганга аракет кыла баштайт. Ошол убакта Суянгдын мойнунан бир кезде ага тыңчы Ли белек кылып берген мончок түшүп калды. Ошентип Суянг канчалык качканга аракет кылбасын, жанагы кылмышкерлер аны кармап эле алып кетип калышат. Мындан соң кытайлык элчи көргөзмөгө даярданып жаткан кезде ага Уоррен деген ФБРдин тыңчысы жардамчысы менен келип, сиздин кызыңызды уурдап кетти деген кабарын беришти. Анда элчи Хан аялынан дагы айрылып, эми кызын дагы уурдап кеткенине капа болуп эле эмне кылышын эле билбей калды окшойт. Анда ФБРдин адамдары ага ар кандай күч кубат беришип, биз кызыңызды сөзсүз таап беребиз, сиз эч кабатыр болбоңуз деп жатса, элчи ордунан туруп, менин өзүмдүн эски досум жана кол астында иштеген тыңчы бар, ал дагы өзү келип териштириш керек десе, Уоррен бул нерсеге таакыр макул болгусу келбеди. Бирок элчи Хан таакыр оюнан кайтпагандыктан ага макулдугун беришип, бирок ал Кытайдан келген тыңчыны иштерине аралаштырууну каалабай, бир адамды таап ага кош беребиз дагы өзүбүзгө таакыр жакындатпайбыз деп чечишет. Мындан соң жанагы кара терилүү Джон Картер өзүнүн башчысынын бөлмөсүнө болгон окуянын баардыгын түшүндүрүп берейин деп кирет. Анда башчысы аны урушкандын ордуна кайрадан мактап, сен туура эле иш кылдың, мен болгондо дагы ошондой кылмакмын. Мага ФБРдин адамдары чалды, сен аларга керек болуп калыпсың. Ошондуктан ал жака бар деп эле түз эле жөнөтүп жиберди. Бирок ФБРдин ою эч кандай Картер менен иштешүү эмес эле. Болгону Кытайдан элчи айткан тыңчы келе турган болсо, аны менен чогуу жүрүп алаксытыш керек болгон. Анда ФБРге барып өзүн башкача сезип алган Картер ага берилген чыныгы милдетти угуп капа болуп калды окшойт. Это полная чушь. Ошентип Такер Лини күтүп алып, аны менен англис тилде сүйлөшөйүн десе эле Ли таакыр англис тилди билбейт экен. Анда Такер жини келип, бул башыма түшкөн бале болду го. Тапшырган иши кыйратпаган аз келгенбиз, эми бунусу да англис тилди билбейт экен деп эле наалып жатты. Бир кезде Лини айткандай эле Кытайдын элчилигине алып барбай, Чайнатаунга алып келип эле ушул жерде эс алып тур, балким туугандарыңды таап аласың деп эле бир жака кетип калды. Анда Такер башка адам менен сүйлөшүп жатып эле Линин турган жерден таппай калып аны издеп жөнөйт. Көрсө ал туристтер менен автобуска чыгып алып эле кетип калыптыр. Такер автобустун артынан чуркап Лиге жетип алып, ага тапанчасын такап, мен сени эч жака кетпе дедим го деп эле коркутуп, башка адамдарды карап эле алаксып калат. Анда убакыттан пайдаланган Ли ал жердеги бир жазууга секирип ага илинип калып, өзүнүн кооз ыкмалары менен унаалардын үстүнө секирип эле бир жалданма унаага олтуруп алды. Анда Такер мен ФБРдин тыңчысымын деп шайтан арабаны алып Линин артынан жетип барып, ага тапанчасын такап турса эле Ли анын тапанчасын дароо эле алып алат. Андан соң Такер экинчи тапанчасын алып чыкса, жанагы жалданма унаанын айдоочусу өзүнүн тапанчасын алып чыгып эле экөөнү тең коркутуп койду. Бир кезде Ли англис тилде сүйлөп, Такердин дагы оозун ачырып салат. Анда Такер жини келип, сен шүмшүк англис тилди билет турбайсыңбы? Мени калп эле алдап аткан экенсиң да деп эле кайра тилдей баштайт. Анда Ли, мен эмнеге элчиликке алып барбай жатасың? Мен бул жака сени менен айланганга келген жокмун. Мен кичинекей кызды табышым керек деп айтсам, Такер ага карап, ФБР сени дагы мени дагы кошкусу келбей жатат. Бирок мен алардан өч алам, кызды өзүм табам деп эле Лини дагы бир жака алып кетип калды. Бир кезде алар түшүнүксүз бир эс алуу жайга киришип, Картер өзүнө окшогон башка кара терилүү адамдар менен кандайсың капкара деп учурашкандарын көрүп эле, бул жерде ушундай учурашат экен деп ойлоп калды. Анда Картер ал жердеги адамдардан кылмыштуу чөйрөдө эмне маалыматтар болуп жаткандарын сурап жатса, адамдар көп деле нерсени билбейбиз, бирок Чайнатаунда жаңы бир кытайлык адам пайда болуптур. Ал Гонконгдон келген экен. Ар кандай октары жана жарылуучу заттарды сатып алып жатат, бирок анын атын эч ким билбейт деген маалыматты беришет. Бул убакта башка бөлмөдө күтүп жаткан Ли эчтекени түшүнбөй эле жанындагы адамга кандайсың капкара деп учураша баштайт. Муну укканда ал жердеги адамдардын баардыгы Лини уртокмо калышып, көптөп көмөлөп эле сабай башташты. Анткени семиз адамды арык адам семизсиң десе ага катуу тиет, бирок
эки семиз адам бири-бирин семизсиң деп ээн эркин эле айта берет го. Ошол сыяктуу кара терилүүлөр гана бири-бирин карасың деп айта алат экен. Ошентип ал жердеги адамдар канчалык аракет кылбасын Лиге такыр алдары жетпей, көптөгөн адамдардын баардыгын уруп салат дагы мен адашып калдым окшойт, мени кечирип коюңуздар деп эле Картер экөө ал жерден чыгып кетишти. Бир кезде Картер Лиге тамактанып алалы деп дүкөндөрдүн биринен токтошуп, кыйдырлыкка салып Лини унаанын рулуна кишен деп коет. Кызыгы Такер дүкөндөн чыкса, Ли рулду жулуп алып эле качып кетип калыптыр. Бир кезде ал Кытайдын элчилигине жетип келип, ал жерге жөн киргизбешин түшүнүп, эшикти кайтарып турган эки күзөтчүнү жыгыта чабат дагы кирип кетип калды. Анда ФБРдин адамдары элчи ханды ал жерге бекиткен аракет кылып жатышса, Ли так эле ошол бөлмөгө кирип барып ал жердеги ФБРдин адамдары менен мушташып, элчиге жолугуп эле кызынын жоголгонуна көңүл айта баштайт. Бир кезде Такер ал жерге келсе, ФБР Уоррен аны урушуп баштаса, Ли Такер жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып, элчиге мактап эле бул сиздин кызыңызды тапканга колдон келишинче аракетин кылып жатат деп эле мактап койду. Анда Такер башчыма чалайын деп эле байланыш аппаратынын жанына барып калса, ага коңгуроо келип калып, Такер көтөрсө эле жанагы кызды урдап кеткендердин бири Сэнк чалып калган экен. Ал бизге күндүзгү саат 11ге айткан жерге $50 миллион алып келип бересиңер. Эгер алып келбесеңер Сояңды өлтүрөбүз деп айтсам, сен эмне $50 миллион урдагандай президенттин кызын урдадыңбы? Бизде андай акча жок дегенине карабай эле жанагы кылмышкер өзүнүн буйруктарын баардыгын айтып, акчаны сөзсүз ордуна койгула десе, Такер болбой эле сөзүн улантып, акчаны алгандайын экөөбүз бөлүштүрүп албайлыбы деп эле аны алаксытып, убакытты созуп чалып жаткан жерин дагы билип алышты. Ошентип ФБР адамдарын топтоп алып ал жерге барышып, бирок Ли булар туура эмес кылып жатат, ал жерге кирбеш керек деп эле баш тартып жатты. Анда Уорренге барып, бул жак адамдарыңызды киргизбеңиз, алар буктурмай коюшу мүмкүн десе, Уоррен анын сөзүн уккусу да келген жок. Бир кезде айткандай эле ал жака кирип барышып, кылмышкерди таба алышпай, бөлмөлөрдүн биринен байланыш аппаратын таап алышып, ага коңгуроо келип көтөргөн кезде эле жарылып кетти. Анда Ли кылмышкер алыс эмес жерде болсо керек деп эки жакта карап жатып, айткандай эле Сэнкти көрүп калып, анын артынан кубалап жөнөйт. Анда Лини көргөн Такер дагы анын артынан чуркап жөнөп, качып бара жаткан Сэнк бир жерден жыгылып эле чөнтөгүнөн бир нерсе түшүп калат. Ли болсо кубалап келе жатып, жыгач сынып кетип, буту кирип кетсе, Такер артынан байкабай эле келип, экөө тең ал жерден сынган бойдон түшүп кетишти. Ошентип эки каарманыбыз кылмышкерге жетпей калып, бирок анын чөнтөгүнөн түшкөн буюмду таап алышат. Ли бул буюм жарылуучу заттарга тиешеси болушу мүмкүн десе, Такер менен бир таанышым бар деп, тергөөчү болуп иштеп жүргөндөгү таанышы Джонска барышты. Бирок Такер менен Джонстун ортосундагы мамиле өтө деле жакшы эмес эле. Анда Джонс ага такыр жардам бергиси келбей жатса, Такер аны алдап соолап, ал буюм С4 деген жарылуучу затка тиешелүү экенин билип алышат. Анда Такер кетип жатып Джонска карап, мен сен менен жатып жүрөм деп жумуштагыларга мактанып койдум эле, ошон үчүн кечирим сурайм деп эле кетип калат. Мындан соң Такер Ли менен түрмөлөрдүн бирине келип, С4 жарылуучу зат жөнүндө маалымат издей башташат. Көрсө, ал түрмөдө каарманыбыз башында кармаган Крис бар экен эле. Анын С4 жарылуучу зат жөнүндө маалыматы болгондуктан ошодон сурайын деп келиптир. Анда Крис Такерди карап, сенде бет деген нерсе деле жок калыптыр. Сен мени каматканың аз келген эми жардам сурайын деп келипсиң. Сен жанагы бизди чанып кеткен мушкер Рафаэль Визиевдей эле экенсиң деп айтат. Ошентип Крис эки каарманыбызга С4 деген жарылуучу затты кимге сатканын такыр айтпай, Ли урдалып кеткен Суяңдын сүрөтүн көрсөтүп, бул кыз оңой эми чыкты. Мен анын өлүп калышын такыр каалабаймын. Ошондуктан бизге атын гана айтып кой десе, Крис көп ойлонуп, анын аты Жантао болчу, бирок мен анын жүзүн такыр көргөн эмесмин. Бир гана алардын Фучао деген ашканасы бар экенин билемин деп айтат. Анда Картер менен Ли Криске ыраазы болуп кетип калышты. Бул убакта элчи хан ФБРлер менен биригип $50 миллион чогултуп коюшса, жанагы кылмышкер коңгуроо кылып акчаны Фучао деген ашкананын жанына таштап кеткиле. Анан биз айткан нерсени толук аткарбасаңар, кыз өлүп калат деп дагы бир жолу айтат. Бул убакта эки каарманыбыз Кристен алган маалыматы менен Фучао ашканасынын жанына келип, ал жерден жанагы качып кеткен кылмышкерди көрүп эле ичине кирүүнү чечишти. Анда Картер Лиге өзүнүн тергөөчүлүк көйлөгүн берип, эгер бир нерсе болсо кирип эле ошону көрсөтүп ызы чуу сала баштайсың деп айтат. Ошентип Картер ашканага биринчи кирет дагы мен Жантаону издеп жатамын, мага аны таап бергиле, мен анын жактоочусумун деп эле алдап кирет. Бир кезде Картерди тосуп алган кыз жанагы кылмышкерлерге барып, бир адам келип Жантаону издеп жатат дегенде маалыматты берди. Биз ошол жерде элчи хандын досторунун бири бул кылмышкерлердин башчысы экенин билебиз. Анын аты Томас эле. Ал Гонконгдо элчи хан менен биргеликте иштешип жүргөн эле. Алар видео байкоодон эки каарманыбызды көрүп калышып, Томас адамдарына кызды бул жерден башка жака алып кеткиле, бул экөөнү болсо өлтүрүп салгыла деген буйругун берет. Анда Ли ашканага кирип, ал жердеги иштеген кыздардын биринин мойнунан буга чейин ал кичинекей урдалып кеткен кыз Сояңга берген белегин көрүп калды. Кылмышкерлер болсо Сояңды дароо ал жерден башка жака алып кетишип, Картерди Жантао сени чакырып жатат деп башка бөлмөгө алып барат дагы ортокмо кала башташат. Бейся собой руками! Черт! Бир кезде Картерди өлтүрөйүн деп калышса, ал жерге Ли келип калып, ФБРдин көөлөгүн көрсөтөйүн дегенде аны деле кошуп сабай башташты. Ошентип ал жерде ызы чуу чыгып кетип, конок болуп отургандардын баардыгы качышып, эки каарманыбыз болсо тапанчасы менен аткылап коолай башташат. Бир кезде тапанчанын оогу газга тийип, качып чыккан каарманыбыздын артынан ал имарат жарылып кетти. Анда Уоррендин адамдары келип, каармандарыбызды кармап алышып, элчиликке алып барып эле экөөнү тең иштен четтетип салды. Анткени бул эки каарманыбыз ызы чууну чыгарбаганда, элчи хан $50 миллион алып барып, кызын алмак экен.
Ошондуктан Уоррен Картерди да иштен бошотуп, Лини дагы сен эми Гонконгко кете берсең болот деп айтат. Бир кезде жанагы кылмышкерлер дагы бир жолу коңгуроо кылышып, силер биздин женибизге катуу тийип койдуңар, эми 50 миллион доллар эмес, 70 миллион доллар алып келгиле деп айтат. Бир кезде эле элчи хандын досу болгон жанагы кылмышкерлердин башчысы элчиге келип, досум мындай кайгылуу күндө жанымда болушуң керек деп бети жокту кылып эле келип учураша баштайт. Анда Картер Ли уча турган учакка барып ал жерге жашыруун кирип, Лиге биз бул ишти аягына чыгарышыбыз керек деп эле каарманыбызды ал жерден алып калат. Бир күнү кытайлыктардын көргөзмөсү башталып, ал жерге хан чыгып элдин алдында сүйлөп жатса, көргөзмөгө эки каарманыбыз Джонсон Дерчтен келип калган экен. Бир кезде Картердин оюна бир нерсе келип, ал элдин алдына чыгып кыйкырып, бул жерге жарылуучу зат коюптур, ошондуктан бул жерден кетиңиздер деп эле коноктордун баардыгын кетирип жиберет. Андан соң Картер сыртка чыгып, алыс эмес жерде кылмышкерлердин унаасын көрүп, анын күзөтчүсүн өзөртөтөбөт дагы ичинен Сояңды таап алды. Кызга кылмышкерлер атайын даярдалган жарылуучу зат кийгизип салышыптыр. Бир кезде эле Томас Сент менен сүйлөшүп жатса, Ли аларды байкап калып эле Томаска, демек Жантао сен экенсиң да, ордуңдан жылбай тур десе эле Томас ага карап, мен азыр бул баскычты баса турган болсом, Сояң жарылып кетет, ошондуктан мага жакындабагыла деп эле буйругун бере баштайт. Мына ошентип Жантаонун дагы чыныгы жүзү аныкталды. Бир кезде эле имараттын ичинде жанагы унаа менен Картер сүздүрүп кирип, Сояңды алып чыгып эле Томаска карап, кана кыйын болсоң эми бас, баардыгыбыз биргеликте жарылып кетели деп эле кыйкырып жатты. Пусть все взлетит! Анда Жантаонун басканга кудурети жетпей, адамдарын таштап эле өзү качуу менен элек боло баштады. Анда Джонсон Сояңдын денесиндеги жарылуучу затты чечип, Ли аны кийип алып эле акчаны уурдап бара жаткан Жантаону көздөп жөнөй баштады. Картер болсо Сэнгти ФБРдин адамдарын өлтүрөйүн деп калган жерден кармап алып, куралдарды таштап эркекче мушташа алды. Экөө тең колдорунан куралын таштап, бирок экөө тең экинчи куралын алып атканда Картердин огу таамай тийип, кылмышкер ошол жерде эле мерт кетти. Бир кезде Ли дагы Жантаога жетип алса, ал акча салынган баштык менен Лини ургулап, баштыктын оозу ачылып эле акчанын баары чачылып кетет. Анда акчалар жерге жая баштаса, муну көргөн Картердин кубанычы койнуна батпай калды окшойт. Спасибо, Господи! Ошентип Ли менен Жантао бийиктикте асылып калышып, бир кезде Жантао илинип турган кийимдин жиптери үзүлүп кетип, ал бийиктиктен жерге түшүп эле өлүп калды. Анда Ли Картерге мени куткар деп эле кыйкырып жатса, Картер аны карап, 1-2 саат илинип турсаң азыр жардам алып келем деп эле тамашалай баштайт. Бир кезде Линин күчү калбай ал жерден түшүп кетип, Картер ал жерде илинип турган чоң чүпүрөктөгү жазуу менен куткарып калды. Ошентип эки каарманыбыз душмандарды жеңип баатырга айланып, Уоррен Картерге келип, биз сени ФБРге алабыз, сен бизге өткөнгө макулсуңбу десе, Картер аларга карап, мени ким деп ойлоп атасыңар, эч кандай ФБРге мен өткүм деле жок, башымды оорутпагалычы, мен эс алууга кеттим деп эле кетип калат. Сука! Көрсө ал Ли менен чогуу Кытайга эс алууга кетип жаткан экен. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз да аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырыңыздар. Анан да Джеки Чанды жакшы көргөн дос туугандарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда кийинки тасмада көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, Джеки Чандай эле аябай шамдагай болуңуздар.